Бары толугу менен түшүп атабы. Налоговыйдын берген эмеси боюнча мына август, июль айы гана толду, калган эмелерде толбой калды деп айтып атпайбы? Бардыгыны жылдын крупный предприятиялердин баарынан налогторду жылдын аягына чейин чогултуп алды деген маалымат келип атат. Кантип сиздики толуп калат? Налог боюнча, кирешелер налог боюнча выпадение бар, бирок не налоговый кирешелер боюнча выпадение жок. Бир акыркы 5-6 жылдык тарыхта не налоговый жылына канча пайызга өсүп атат? Канча 5% өсүп атат болуш керек. Где-то 5%дан өсүп атат. Бүгүнкү күндө не налоговый 2019 жылга канча сумманы планирует этет? 2018 жылы 2017 жылга салыштыруу түшүп кеткен, анткени где-то 5 миллион алынбай калганда, анткени там были разовые платежи. От Мегакома поступил разовый платеж, за частоты поступил разовый платеж. Ошонун себеби менен түшүп кеткенде. Сиз азыр бир аз туура эмес маалымат берип атасыз да. Мен жылдын башында караганымда 5 миллион эмес, ал жерде аябай болчойгон сумма турат эле да. Сиз кийинкиге даярданып келсеңиз, азыр 5 миллиард кечирип коюңуз, 5 миллиард. Айтсаңыз, 5 миллиард. Сиз ал эмен коомчулукту эмеге заблуждение коюп коюптасыз да. 5 миллиардов, это была большая сумма. Сиз министр финансовсуз да, сиздин башыңызда дайым так маалымат болуш керек. Мен суроом, дагы бир суроом бар да. Мына азыр кодекс эмеде таза шаар, таза вот этот безопасный город алкагында мына түшкөн штрафтардын суммасы азыр аябай көбөйүп кетти да. Ошол примерно 9 айга ишке кирген күндөн тартып азыр бүгүнкү күнгө канча акча түштү ошол безопасный городдун алкагында? Безопасный город примерно 250 миллион сомдой түштү. Бул салыктык эмес кирешелерге статьяга кошконсуздарбы же өзүнчөбү? Салыктык эмес, бирок отдельный счет бар. Бирок мазмуну боюнча ошол салыктык эмес кирешелердин катарына кирип калат да. Ооба, ошонун катарына кирип атат. Сиз билесизби, бул салык кандай салыктын бунун артында турган жаман терс таасирлери жөнүндө ойлонгонсуздарбы? Министр финансов, министр экономика жооп бериңиздерчи. Бул жөнөкөй карапайым таксист айына 20 миң, 30 миң акча таап, үй бүлөсүнү баккан, жөнөкөй дыйкан эски машинасы менен билип билбей кай жерде ошол эмелер фиксирующий аппараттар турганын билбей, бир айда 10 миң, 15 миң, алды 60 миңге чыгып кетип, бір социалдык элге мамлекет өкмөт тарабынан бир душмандык катары кабыл алынган катары кабыл алып атышаттар да. Вот биз жерлерге барып сүйлөшкөнүбүздө. Сиз ушуну ойлодуңуздарбы? Ушуну кийилгенде же казнаны толтуруш үчүн эле кийирип койдуңуздар? Мурунда ушул жоопко өкмөт бул суроого жооп берген, өкмөт жооп берген. Эми биз аны деле караган жокпуз. Министр экономика ушуну кийиргенде эмне үчүн ушуну ойлободуңуздар? Аны бир эле депутаттар же ГАИ же сотрудниктер төлөбөйт, аны карапайым эл төлөйт. Карапайым элдин доходун ойлогонсуздарбы? Министр экономика эмне иш кылды ушу жерде? Мурат Ганиевич, бул киргизгенден бери жол эрежесин сактоо күчөдү. Жолдо өлүмдөрдүн саны азайды. Бирок баягы туура айтып атасызбы? Мүмкүн эмеси көлөмдөрү чоң болуп кетти. Бирок негизинен баягы кишинин жаны саны сакталып калып атат да ушунун эсебинен. Бул биринчи волна өткөндөн кийин азыр карасаңар бүт эрежелердин көбү эле сакталып атышат. Бул бекерден болгон жок. Ушунун аркасынан жакшы көрсөтүштөр болуп атат жол эрежеси тарабынан. Силер бул безопасный городду кай жактан алып келдиңер? Кайсы мамлекеттин эмесиден алып келдиңер? Кайсы Европанын кайсы мамлекетиден ошону копировать этип биздин эмеге алып келдиңер? Ошол мамлекеттин саясаты, өкмөттүн саясаты, ошол мамлекеттеги жумушчу жөнөкөй зарплатанын көлөмүн эске алдыңарбы? Азыр мисалы үчүн, мынау орган
прокуратура, СНБ, ГАИде иштегендер, алар өзүнүн нарушениясын барат экен дагычы. Стират этип койчу деген эмеге кириптир. Бул кандай кастар? Кандай маалымат жок экен, Баарына сизде жок кандай маалымат? тең мамиле кылып аткан деген бизде маалымат. Сиз барып туруп бирөөдү жаман кийинип алып туруп ошол центрге барып эле мындай отуруңузчу. Ошол жерде отурган, мен төлөйүн деп барсам, ГАИ келип туруп эле, ай, жаке, маке, ти там моундай эме болду ушул жерде. Стират этип койчу десе, хорошо деп коюп отурат дейт. Неприкасаемый каста бар экен. Ушунун баарыны Минэконом силер башында турасың. Силер планировать этесиң. Жөнөкөй карапайым эл пострадать этпеш керек. Ал бир айда 10 миң, 15 миң таксист менен сүйлөшүп көргүлөчү отуруп. Эң жакшы болсо 30 миң табам дейт. Болбосо 15 миң табам дейт. Бирок мен күндө дейт ошол эмеден өтүп дейт, түшүп калам дейт кээ бир жерде. Адам баласымын да дейт. Чарчаймын дейт. Тез арада Минэконом бир эме кийирбесеңер, кандай бул последствиясы кандай болот? Анан биз социальный бюджет дейбиз. Ошон үчүн ушуга көңүл буруңуздагы бизге бул мыйзамдарга именно ушул нарушение боюнча, безопасный город боюнча өзүңүздүн ошо жөнөкөй карапайым элдин кызыкчылыгына туура келген мыйзамды алып келишиңиз керек.